Быйылкы жарым жылда мамлекеттик салык кызматы 138 миллиард 561 миллион сом салык жана камсыздандыруу төгүмдөрүн чогулткан. Мындай көрсөткүч менен план 104% аткарылып, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу салык төлөмдөрүн жыйноо 22 миллиард сомго көбөйгөн. Мындай жагдайга салык кызматтарынын көпчүлүгү санариптик форматка өткөрүлгөндүгү себеп болгон. Тактап айтканда, смарт салым-салык процедураларын санариптештирүү долбоорлору, анын ичинде электрондук эсеп фактуралар, контролдук кассалык машиналар, электрондук товардык транспорттук коштомо кагаздарын колдонуу жакшы жыйынтык берип жатат. Биринчи жарым жылдыкта салык кызматы салык процедураларын фискалдаштыруунун дагы бир катар компоненттерин ишке киргиздик. Алардын ичинде отчетторду автоматтык түрдө түзүү. Бул болсо ишкерлерге абдан ыңгайлуу сервис болуп эсептелет. Эч кандай отчетторду түзбөй, биздин системалар өздөрү автоматтык түрдө отчетторду түзүүгө жетишип жатабыз. Жеке ишкерлерди жана жеке жактарды онлайн каттоо системасын ишке киргиздик. Бирдиктүү терезелердин тейлөө сапатын ар бир ишкерден жана биздин жарандардан тиешелүү түрдө баалоону алып туруу үчүн онлайн баалоо системаларын ишке киргиздик.